Ордунун негизинде кылмыш ишин козгой албайт. Анткени мыйзам деген бар да бизде. Бул биринчиси. Экинчиси ал деген монтаж. Ошон үчүн урматтуу менин шайлоочуларым, мен сиздерден колдооңуздарга бүгүн муктаж болуп турамын. Ошо бир лайк басыппы, же болбосо бир комментарияларыңы жазыппы, өзүңөрдүн да пикириңерди билгизип коюңуздар. Бул боюнча туура жазалып атабы, же эмне болуп атат? Мен билбейм, мүмкүн азыр мына тиги вскрывать этебиз деп атат, штабты ачкандан кийин мүмкүн мени тиги СИЗОго киргизип коюшат. Мен ага да даярмын. Мен даярмын. Мен ойлойм, бул маселеге президент мырза кийлигишпесе болбойт. Же болбосо анда биздин мынакей канча 7 миллион адамдын 52% аял. Биз аялдар президенттин колдоосуна муктаж болгонбуз. Дайыма муктажбыз. Биз мен эмес, анда башка аялдарда кандай ошо ишеними болот биздин өлкөбүзгө. Значит, любого можно вот так вот подтасовать и закрыть. Мен ойлойм, бул жерде эми айтып атышат, мени ачпай атат штабты депчи. Чынын айтсам, мен кечээ абдан чарчаган үчүн кеч кеттим эле үйгө. Бүгүн ойлодум эле, ошо убактым болсо келип бир жакшынакай бир иш жасап, мени колдогондорго бир чай берип, жакшынакай бир кылайын дедим эле. Тилекке каршы мүмкүнчүлүгүм жок болуп калды. Анан кийин ошо баягы чуркап жүрүп, ошо эме ачкычты да каяка калтырганымды билбей атам. Мен айтып атам, менде ачкыч жок десе, мен скрывать. Мейли скрывать эте берсин. Бирок мен ойлойм, эгерде скрытие болсо, ушул эле мамлекеттик правоохранительный органдар келип ачып атпайбы? Ушулар кайта точно ошондой кылып коюп койсун. Анткени бул менин офис эмес, бул мен ижарага алган нерсе. Значит,